биздин таластын аксакалы Мамеков аксакал көп жыл таласта советтик партиялык кызматтарда иштеген. Дайырды таанысыңдар. Экс-губернатор, Кенекеев. Мен сыртынан алакандай кыргыз түгөлдөп жүргөн жигиттердин бири. Бул Дүйшен Керимов деген жазуучулар союзунун мүчөсү Александров. Текшерүү комиссиясынын төрагасынын орунбасары, менин орунбасары. Чоң журналист күндө чыгып, кечетиги Аббас Жумаловдардыра катыра чымчыдым окшойт. Анан бу жерде могул офисте Москвадагы эл аралык чыгармачылык, илим боюнча, коомдук ишмердүүлүк боюнча академия бар. Академиянын Орто Азия боюнча төрагасы академик Сайранбаев Досжан Шамшыковичтин демилгеси менен болуп атат да. Себеби бул бек колдоп коебуз. 2 жыл мурунку губернаторлорго айтыбай 3 жыл калды, 4 жыл калды деп коңгуроо кагып келатат, бирок эч кандай кыймылдаган жок мурунку бийликчи. Анан дүйнө жүзүнө шекер таанылып атса, талаш таанылып атса, анан 100 жылдыкта уят болбойлу деп ошол жыйын кылып атабыз да, кыскача. Таластыктар. Таластыктар. Талаш эмес, эми баардыгы эле мына азыр профессорлор да келет. Негизи ядро таластык болот. Анан эми кичинекейинен баштайлы дедик да. Эми Дүйшен деген журналист шашып атыптыр, Венгрияга. Мен Байкелерова, мен кечирим сурайм, алыс сапарга. Мен бир мына болот турат биздин адабиятчы мыкты. Айтматов турганда мен проза жазам өзү. Прозаик деп айта албайм мен Айтматов турганда. Жазуучу деп да айта албайм да. Себеби бизге жаралган бир кыргыздын маңдайына Кокустан деп кейде ойлонуп кетем мен. Кокустан бир кайып каскагынан. Эми антейин десең Манас бар тиякта. Манас ошол генетикабызда бар да. Манас атабыз ошол кезинде тентиген кыргызды эл кылып, таласты ордо кылып, Кайран Кусейин Карасаев айткандай ал диндерден ары жатат балам дечи. Булар шашып 1000 жылдыкты өткөрүп атат, динден ары жатат. Аны окусаң ошондо түшүнөсүң дечи. Анан эми Айтматов ошо Манасты алып чыкты. Алып чыкканда дагы Сагынбай Орозбаковдун канча жыл катылып чыгарбай биздин арабызда жүргөн чаарбаштар, мен ачык эле айтам, мына калмактар көп талашат бизден. Ошолор басып жаткан экен ушул Орозбаковдун варианты. Мына ошол кезде башын мындай айтканда тосуп эле, төшүн тосуп эле Чыңгыз агабыз алып чыккан Орозбаковдун. Мен аны аябай окудум, көп маселелер айтылбайт. Ал Сагынбай Орозбаковдун вариантын алып чыгыш деген өтө кыйын болгон экен ошо. Ошого баш жүз жазып, эми бери келгенде төтө мындай бүкүлүп айтканда Айтматов ушу Манасты каргадайынан түшүнүп, окуп, жанагы өзү айткандай абышка кемпирлерге сабатсыз айылдаштарын окуп, канына сиңип анан Манасты алып чыккан үчүн анан Айтматов жаралган экен да кийин. Мына улуу Манастын арбагы руху коштоп Айтматовдай феноменди бизге берди. 1000 жылбы, 2000 жылбы ушундан кийин анан Айтматов жаралып келди бизге. Анан Айтматовду биз татыктуу али Айтматовдун кыртышын эмес, бер жагын мына кыргыз айрыкча мына 30 жылдан бери сабатсыз болуп калган кыргыз таптакыр окубай калды. Мен эл аралап Дербиштей кыдырып жүргөн кишимин. Айтматовдун ал адабиятчылар билген окумал кишилер Айтматовдун бийиктигинен карап кыргыз адабиятын мындай айтканда кыргыз адабияты ылдый калды, таптакыр. Бучкакка теңелбей калды. Ошон үчүн биз Айтматовду өздөштүрмөйүнчө бизде өзгөрүш да болбойт, прогресс да болбойт. Муну биз какшап мынабы өкүмдарларга жеткиришибиз керек. Алар албетте алардын баарын билгенге падыша куда эмес, кудадан жуда эмес дейт. Анын падыша анын баарын аңдап түшүнө албайт. Анын жанында жүргөн баатырлар түшүндүрүш керек, жана кеңешчилери. Тиги булары Айтматов ким экенин алдына жайыш керек, какшап айтыш керек. Канына мүмкүн алар окуган эмес, көп түшүнбөйт. Мамлекетти башкаруу өзүнчөнөр, Айтматов түшүнүшү өзүнчөнөр. Бирок мамлекетти башкарган киши Айтматовду түшүнбөсө, ал өзүнүн минусу, ал өзүнүн шору болуп чыгат кийин. Ал көрүнүп турган маселе. Айтматовду бүткүл аалам биздин талас эмес, шекер эмес, кыргыз эмес, ааламдык жазуучу болуп калды. Ал кай жерге барбай мен жазуучумун деп калды кишини.
Men taң kalgaным uşu. Dünya gezsen, kay жерге барсаң, Айтматов өзлөрүндөй кабыл алат экен. Көп улуттар, көп элдер. Ошон үчүн менин бир эле кыска айтканда сунушум. Биринчи, баягы албетте ядро болуп чыкканыңар жакшы. Анан бир трибализмге айландырбайбы, бир эмеге, жарма эмеге, жакмачылыкка айландырбайбы. Муну кең масштабта Айтматовдун ааламында, Айтматовдун Айкөлдүгүндө, ошо Манас атабызга Айкөл деген сыпаттама берилсе, Чыңгыз абабыз да ошондой Айкөлдүктү кайталаган. Ким бучкактабады муну? Мен стенографиясын баарын окудум. Талашканда муну. Тимеле тигандек итти талагандай талаган. Ошондо бирөөнү кыңк этпептир кайра. Мына Айкөлдүктүн тирүү классиги, дени анан бизге үлгү таштап кеткен ушул. Мен ушундай баягы өзү чырбаш кишимин. Баратканда эле ушу Чыңгыз аба көз алдыма келе түшкөндө эле өзүмдү өзүм ичимен жакалап токтотом да. Ушундай агабыз арабызда көчөлүп өттү. Анан менин сунушум мынабу пантеон эме салынбадыбы? Жаңы Ордо салынбадыбы? Мына бүтүп калды, мен 2 жолу көрсөттүм. Ар жагынан Манас театры салынды. Эми кыязы биздин борбор ошо жака көчтү. Бүт административдик борбор, мына рухий борбор Манас. Салам алейкум дегене. Ben bitirip koydu aytır. Manas bitti, tiyatro bitti, administrasiya bitti. Yemi? Vardınız. Yemi hoş yerge. Dayan. Salam aleykum baki. Oturuverin ister. Salam aleykum. Yemi hoşu ait жаңы президенттик администрация менен Манас Ордонун ортосунда төрүндө Манас айылы курулуп атат. Так ошол жерге Айтматовго пантеон куруш керек. Биринчи биздин жазай турган кыргыз мамлекетинин дагы атуулдарынын да иши ошол. Айтматовдун тияктагы музейи, Атабей бул жерлерде турат. Айтматов жаркыраты ошо Ак үйдүн жанында катар Манас театрынын ортосунда чоң Айтматовго арналган имарат курулуш керек. Мен көз карашым ошондой, ошол жерге алып чыгыш керек. Муну президентке баарыбыз бүт эл көтөрүлүп 100 жылдык ошол жерге бир Айтматов өзүнчө Манас театрынын бер жагына Айтматовго чоң имарат. Айтматов рух дейбизби, Айтматов Ордо дейбизби, мына ошол жерге пантеон куруш керек Айтматовго арналган. Ошонун ичинде конференц залдары современный. Айтматов бүткүл дүйнө келе турган, жанагы шеринеси да ошол жерде өтө турган. Баардык биздин тиги адабиятка арналган бүт темабыздын баары ошол жерде өтүп туруш керек. Мына ошондо биз ошонун алдынан бакыйган Айтматов жаңы айкел туруш керек. Манастыкка жерде Айтматов жерде. Мен биринчи жасала турган иште ушуну ойлойм. Андан кийин окуу алыш. Ал адамдын аң сезимине жараша. Айтматовду баарына табуулай албайсың. Атаңды көрүп билимдүү болсо кыргыздар, илимдүү болсо Айтматовду түшүнсөк ал бакыт. Мисалы үчүн Айтматовду түшүнгөн адам, Айтматов түшүнгөн адам, түгөнбөгөн тема Айтматов. Жаныңа намыс Айтматов. Мен мына ушундай көрөм. Кай жерде жаныңда курдунуңда жүргөн Айтматов, рух күч, намыс биздин жүзүбүз, улуттук жүзүбүз бренд байке. Ошон үчүн Айтматовго биринчи менин сунушум ошону салам, анан калганы мен майда чүйдө жумуш деп эсептейм. Калган жаза бериш керек. Мага бир бата кылып койгула, мен Венгрияга ошо мажарлардын курултайына кетип аттык эле, мага иним экөөбүз. Бул атаптуу Кожомколдун чөбөрөсү. Мына жазуучу жигит. Анан эми биз анан мен кечирим сурап чашып аэропортко кетип атабыз. Ушул сөзүм ушул Айтматовго арналган бир убакыт турат азыр. Убакыт бар, 3 жыл бар. Ошол жерге жаңы администрация менен Манас театрынын ортосуна заң кайтып Айтматовго өзүнчө Айтматов рух деген Ордо салыш керек. Сизге эмне дейли, сиз оюңузду айтыңыз эмне. Алдагы жер, конечно, сонун болмок. Ал жерге Манас айылы деле алынды. Аярга Манас айылы болбой турган. Артына салынып атат. Болбойт. Эмнеге болбойт? Алып коюшту. Булар шаардын четинде башка жерге. Ал жерге театр куруп, Манастын эстелиги Канекей менен чогуу болот экен. Уже чечим бар. Анан Чикеге ал жерден орун бербейт. Бирок нары эменин астында 15 гектар жер бар. Сиз болу элек деле бербейт десеңиз бербейт да. Ал жерге азыр Ак үйдүн айланасында 1,5 километр курулбайт эчтеке деген өкүм чыгарып койду. Ал жерге да уже бербей турган. Аны билет бул акелерим. Убагында аны тиги акебиз ким
Koldoп алар. Ошо. Болбойт. Жаны кийин айта бересиz, мен оюмду айттым. Оюңуз жакшы, бирок болбойт, ал жерден бербейт. А сиз ошентип болбойт деп киришиңиз, мен болот деп киришейин, ушундай сүйлөшө. Болду, башка сөз жок. Жа батагын коелу. Батагын туруп атам. Бердиребиз Benim al men ошону баягы илгерки коммунисттик эме менен айтайынчы, кашык каным калгыча күрөшөм ошо жөн. Жок. Ооба. Чың зордо башталып калган да, ошо эмне кылабыз деп ошо жөнүндө чогулуп атабыз да. Шекерде. Шекерде. Урматтуу аксакалдар, урматтуу аксакалдар. Ушу жыйынды баарыңарга тең үзүп салам. Мына балабыз Жонкулдун чөбөрөсү көчөгүнө жолукканбыз, сүйлөшкөнбүз. Жакшы иш менен, максат менен Венгрияга баратыптыр. Кыргыз тили боюнча редакцияда иштейт өзү. Спортко да отношениясы бар. Жонкулду эл аралык топту ачып, ушу азыр дүйнө жүзүнө таанытып жүрөт. Ошо балабызга мен өзүмдүн батамды бергим келип атат силердин атыңардан. Жараткан Алла Таала болдосун балам. Şu Kırgızistan'ın atından baratasınlar mı? Aksakal canında ken. Jakşı varıp jakşı gelgile. Elibizdi, yurtubuzdu, oşo Vengriya bizdin dagı bir jakınlarыбыз болот Kırgızga. Oşolarga bizden ızık salam aytıp, şu yerde oturgan aksakalların atından. Jakşı varıp jakşı gelgile. Oruslar aytkandan Myakkey Pasatki. Rahmat. Manas Ordu'dan salam, Talas'tan dep girem ben başta